Азыркы учурда биз мына 5-сабак кыргыз тили атайын курска кирип атабыз. Ал 11:25 башталып 12:10 бүтөт. Кадилия Салиева Жалал шаарындагы номер 9 Ратбек Санатбаев атындагы мектепте кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет. Ал өткөн жылдын аягынан баштап окуучуларга бааны электрондук тиркем аркылуу жана кагаздан журналга кое баштаган. Биз окуучуну баалагандан кийин мына жерде окуучулардын аты жөнү толук киргизилген. Анан биздин класстык журнал менен электрондук журнал экөө дал келиш керек. Ошон үчүн буну дароо биринчи орунда класстык журнал жана кагаз бетине түшүрүп алгандан кийин анан электрондук вариантка аны көчүрүп коебуз. Бунун жугумдуулугу ата-энелер ошол эле учурда балдарынын билимин алса болот. Аларга маалымат барат. Электрондук күндөлүктү өздөштүрүп кетүү баарын эле оңой болгон жок. Анткени аталган мектептин 75 мугалиминен 10-унда смартфон же ноутбук жок. Алардын бири 64 жаштагы Салтанат Айтакалова. Ал мурда смартфон иштетпегендиктен электрондук күндөлүктү пайдаланууну үйрөнүп жатыптыр. Мындай мугалимдер үчүн ортодо пайдаланууга чектөөсүз интернетке туташтырылган 2 смартфон мугалимдер канасына коюлган. Ар бир күнүнкү бааны кандай коюлат, ал бааны койгондон кийин кантип комментарий жазыш керек. Мисалы үчүн эгерде мен окуучуга 2 койсом, эмне себептен 2 койдум? Ал жаңы өтүлгөн теманы бышыктаганга катышкан жокпу же үйгө берилген тапшырманы аткарган жокпу? Иши кылып сабакта өзүнүн аябай пассивдүүлүгүн көрсөттүбү? Ошого дагы комментарийди жазып коюшум керек экен да бул жергечи. Эми азырынча аябай үйрөнүп атабыз биз ушуну. Адистер электрондук күндөлүктүн чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттарга пайдасы чоң экенин белгилешүүдө. Анткени мобилдик тиркемени жүктөп, ар бир адам аралыктан баласынын билим алуусун көзөмөлдөсө болот. Азырынча ата-энелер өкмөт ишке ашырып жаткан мектептерде сан ариптештирүү долбоорунун алгачкы натыйжаларына оң баасын беришүүдө. Ар бир баланын өзүнүн паролу бар. Биз мисалы үчүн бир класста 40-43 окуучу болгон болсо, биз бирибиздикин бирибиз көрө албайбыз. Өзүбүздүн гана кызыбыздын же балабыздыкын көрө алабыз. Ар бир баланын өзүнүн паролу бар. Паролун терип киребиз. Ошол эле күндөлүккө. Анан менин кызымын ошол мисалы үчүн кыргыз тилден 5 алды, же математикадан 5 алды, же орус тилден 4 алды, же 5 алды деп барып турат. Кааласак бир топтоп көрөбүз, кааласак ар бир сабагын көрүп алабыз. Электрондук күндөлүк үчүн атайын мобилдик тиркеме жасалган. Ал интернет аркылуу иштегендиктен кээде мугалимдерге тоскоолдуктар жаралып турат. Адистер улам айтылган кемчиликтерин оңдоп, алдыда мугалимдерге ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракет кылып жатыптыр. Интернет булагына биздин мектептер, бакчалар баарысы туташтырылган. Мүмкүн болушунча үзгүлтүктүү иштөөсүнө биз кам көрүп жатабыз. Wi-Fi булактары дагы пайдаланылат. Мугалимдердин кыйналбашы үчүн жана ошол башталган иш натыйжалуу иштөө үчүн bunday көйгөйлөр чечилет. Жалал шаарында 20 мектеп бар. Алардын баары жыл аягына чейин электрондук күндөлүк өткөрүлөт. Мындан сырткары окуучулардын коопсуздугу жана ата-энесинин көзөмөлдөп туруусу үчүн балдардын кайда жүргөнүн аныктоочу мобилдик тиркемени пайдаланууда пландалууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.